Assalamu alaikum agayın. Саламатсыңарбы жалпы көрөрманым деп баштайлы. Улуу жараткандан элибизге, жерибизге тынччылык, токчулук, молчулук тилейли, бөөдө аламат коогалаңдан сактай көр деп тилейли. Себеби мына кырсыкты кайдан деп болбойт. Кырсык эми жерден, суудан, абадан келген кырсыктардын баары улуу жараткандын кырсыгы. Адам пенде, адамзат өзүнө кылган кырсыктар, кол менен жасаган кырсыктар улам күчөп барат. Эми атам замандан келген булгундай кырсыктар. Адам адамга каршы, адам адамга душман. Мына кечээки Москвада болгон окуя кандуу окуя. Эмне деген шумдук окуя. Баарыбыздын жүрөгүбүз титиретти. Адамзаттын кайгысы да, муңу да, кубанычы да бир өзү. Бир илгери Улуу Айтматов айтчу, жазбады беле. Биз бала кезде эстир доору деген окуйдоордо Америка биздин душман, Американы сел алса, абдан ошондой кубануу менен кабыл алып дейт. Ушундай да заманды көрдүк да, Американы деле сел алып кетсе, эмне болсо ошо болсун деген. Мына бу коом формация ошондой тарбиялаганда учурларды көрдүк да. Көрдүңбү? Бүтүндөй. Анан мына Москвада болуп аткан окуя биздин ушул тагдырлаш Россия жеринде болуп аткан кайгылуу окуя бизден тыш эмес, биздин жүрөгүбүз аркылуу, жүлүнүүбүз аркылуу өтөт. Эмне деген укмуштуу окуялар. Анан мына улуу Достоевский Федор жазгандай, жанагы наказание и преступление наказание деген. Көрдүңбү, ушундай болот. Адамзат эми баарын акылы жетип турган адамзат ушуну жазап атат. Анан бүгүнкү мен айтайын дегеним, ушул коогада мына абдан чоң коога болду да бул. Бүлгүн болду. Ушунда биздин кыргыз жарандарынын, кыргыз балдарынын, кыргыз урпактарынын жасаган эрдиги, жанагыдай кыргыздын өзүнүн боорукерлиги да. Биз ошондой ак калпак кыргыз эл ушундай жаралганбыз, жазатыбыздан тууган. Ошону эсибизден чыгарабыз. Байлыкка, бийликке эрдемсип, дердеңдеп кетип атпайбызбы? Жок. Кыргыз эли үйүнө жылан кирсе ак чачуу узаткан эл дүйнөдө бар бекен. Бар бекен. Жанагы атаңды өлтүргөн келеңди алып бер деген макал дүйнөдө бар бекен. Мунун баары ошол Айкөл кыргыздын, Айкөл Манас атасындай болгон кыргыздын, Айкөл деп койгон Манас атасына. Ошол элдин боорукерлигинен, ошол элдин орусча айтканда милосердия мамилесинен, аруу тилегинен кабар берет ушул элдин. Анан эми таба эмес тоо келтирели. Жанагы жазагандар тажиктер деп атпайбы? Тажик жарандары деп берип атат Россиядан. Ал тажик улутунда деп берип аткан, тажик граждани деп берип атканы ойлондурат. Анан ошого тескерисинче биздин кыргыз урпактары жанагы тестер балдар дем, 15-теги бос балдар. Али акылы толук жете элек, личность боло элек балдар эмне деген эрдикти жасап атат. Ошону алкыш алып, Россия бийлигинин сыйлыгын алып атат. Мына сыймыктанасың. Улутуңа сыймыктанасың. Жериңе, ала тооңа сыймыктанасың. Биздин да кудайыбыз бар дегенге сыймыктанасың да. Ишенесиң. Кыргызды кудай колдоп келген эл дегенге ишенесиң да. Ушунда мен бир өткөн чакка кайрылайынчы. Ушул кыргызды кудай колдоп келатат дегенде. Баягы жылдары мына Төлөгөн Касымбеков биздин кайталангыс Сынган кылыч романын жазган киши. Гениалдуу классик жазуучу. Ошол Төкө 2000 канчанчы жылы жаш зайып алып деп, Элмира биздин карындаш болот. Ошол үйлөнүп, Төкөм үйлөнүп, уулду болду деп угуп, анан мен ага чейин ушул Сынган кылычтан жатка билчелем да мен. Сынган кылыч 68-жылы чыкты, биринчи. Ошо 70-жылдары менин колума тийди айланайын. Ошондон тартып окуп, мен жаздыгыма жаздан студент кез, анан эс тарткан кез, чоң киши болгон кез азыр дагы столдун үстүндө турат. Сынган кылычтын биринчи чыгарылышын мен жанымдай көрөм да. Кийин да кошту го. Эми кошкондо алар мага анча эме кылган жок. Мына биринчи, девичий орусча айтканда. Оригиналы мага абдан жагат да. Ушуну мен жатка билем. Анан ушул көп кумирлериме жолугуп жүрүп, ушу Төкөгө жолуга элем. Ошол уулду болгонун угуп, мына карбалас доосумду алдыга салып алып,
ошол уулу али Бешикте кезинде үйүнө баргам мен. Төлөгөн Касымбековдун үйүнө. Сүйүнчүмдү көрүндүгүн алып алып, анан төкөм коньяк ичет дегенден аны көтөрүп алып, анан барып үйүнөн жолуккам да. Анан а киши да ыраазы болуп, анан бир тамаша сөз айтканым, аны да кайталап коеюн. Эми төкө мен сынган кылыч үчүн бүгүн, же болбосо Төлөгөн деген даңктуу жазуучу үчүн келген жокмун. Мен ушул курган кыргыз жигиттеринин, жайыты тарып калган жигиттеринин жайытын кеңейтип 70 жашта уулдуу болгонуңуз үчүн куттуктап келдим деп тамашаласам, абдан күлгөн да. Ал киши кытылдап башын жерге салып алып күлчү өзү. Аябай жаккан ушу сөзүм. Биздин курган жайытты сиз кеңейттиңиз. Эркек затынын жайытын кеңейттиңиз деп тамашалагам. Анан ошондо отуруп, шарап ичип, сүйлөшүп, кеңири абдан бир 4-5 саат дебейин, 3-4 саат сүйлөшүп отурганбыз үйүндө. Уулунун көрүндүгүн берип, анан Элмира карындашыбыз да анда ошол кээде чайын сунуп сөзүбүздү укса керек. Анан кийин Төкөгө бир суроо бергем да, кыйгас. Ай Төкө, Төлөгөн аба дедим. Мынабу Акаев деген түпкө жетет го эми. Элди чачыратып атат. Ушунчалык байлыкты тонотту. Силерден Мустукан берсе эле Айтматов тияка жүрөт. Айтматов, сизге Марабам экөөңөр Мустукан берсе эле сүйлөбөй отура бересиңерби? Эми эмне кылабыз? Бул бүт элди тейтте турган болду го десем, эми албетте кыра киши да, куу киши, акылдуу киши да мындай айтканда. Төкөм минтип жооп берген. Эй, Дүйшөн иним деди. Мен сынган кылычты жазып, изилдеп жүрүп, кийин жана Келкел, анан жана Чапкын, Баскын романдарын жазып жүрүп, анан бул киши Санкт-Петербургтан алып келдим деди копиясын. Николай II 1916 жылы буйругун, указынын көчүрмөсүн алдым деди. Ошондо Николай II указ чыгарыптыр. Кыргызды жок кылуу керек, кыргызча айтканда. Анан жанагы калган кыргызды, түштүк Кыргызстанды мына Кетмен төбө аймагына, анан өрөөнүнө, түндүк кыргызды, аркалык кыргыздарды Эки Нарын деген жерге жанагы эме резервация, жанагы Америкадагы индеистердей кылып бир аймакка гана жайгаштыруу да, чектеп. Болбосо индеистердин жери да Америка. Ошондой кылуу, ошондой калган уничтожить деп буйрук, указ чыгарган указынын копиясы менде дегенде көчүрмөсү. Мына эмне болду деди. Ошол указ чыгарган киши 2 жылдан кийин үй бүлөсү менен атылып кетти. Ошо кыргызга ошондой приговор чыгарган киши деди. Кыргыздын кудайы бар, иним. Тети Калмак Ойроттун, андан Алоокенин чапкыны кыргыз жеринде калбай калган учурлар болгон. Калган эми хан кошой калган Алоокенин чабышында, кийин Калмак Ойроттун чапкынында Белекти калган, анча-мынча калган, уютку калган кыргыз жеринде. Бирок калганы качканда, чабылган. Ошондой ошол империялар гана деди. Калмак Ойроттун империясы гана. Алоокеники өзүнүн жерине жыйрылып кетти дечи, Кытай бар. Аларда да кандай эмне болду деди. Апаттар болду далай, согуштар жүрдү. Япондор басып алды. Андан кийинки сөздүн кыскасы карабашыл адамдар эмес, кыргызды жок кылам деген, империялар жок болду деген сөздү айткан, мага жаккан идеясы. Мына мен ушундан улам айтып коеюн, айтуунун удулу келип атат да, бул Табалоо эмес, ошол Тажикстан, мына Чоң баш Рахмон деп коем мен мына. Эмне болду мурдагы жылы? Мен өзүм барбадым бош жерге. Бейпил жаткан элди аткылап, гранемот жана бронетехника менен аткылады. Бомба таштады мындай айтканда. Баткен эли, баткендиктер. Ай, улуу үркүндө иш болду да, ошонун кайталанган бир түрү болду. Качып чыкпады, канча миңдеген адамдар үй жайын таштап, тамак ичип аткан жеринен таштап качты го. Кол салуу болду да, ачык кол салуу болду. Баскынчылык болду да. Талкалап кирди да. Талкалап Баткендин бир жагын алабыз деген идея менен кирди. Биз бүгүн муну унутпашыбыз керек туган. Кыргыз тойлосо эле, мадырайып эле унутуп калабыз биз бат элечи. Айкөл эле экенбиз ушундай. Биз дайыма даяр турушубуз керек. Мына азыркы бийлик кандай иштерди жасап атат. Өткөндө вооружается Кыргызстан деп берип атат. Жанагы ТикТоктон. Мен кошулам, куралданыш керек. Азыркы бийлик чапчан куралданып атат. Чапчан куралданыш керек. Жоокерлерди бекемдеш керек. УКМК болобу, аскер кызматкери баарын бекемдеш керек. Бийлик бекемдеш керек мунун баарын. Бекемдеп атат.
Мен сүйініп атам ошого. Мынтык ата албай калганда жаштарчы. Бүт кафедралар жоюлган военный аскер. Эмне деген? 100 сакалчан келсе туруштук бере албай. Туруштук бере албай турган акыбалга келгенбиз. Генералдар колго түшүп. Мына мындай винегрет боксага аралашып калганда. Акаевдин доорунан бери 30 жылда. Мындай айтканда зайпана болуп калганбыз да. Үй күчүк болуп. Анан азыр эмне деген эртең суу талаштар болуш, ар кандай прогноздор болуп, жериңди, элиңди коргошуң керек. Анан Рахмон эмне кылды? Рахмонду анан Путин кийин бир салтанатында жанын алып жүрдүгө Москвадан. Жанын алып жүргөндө бир күйдүк, мен күйдүм ошондо. Путиндин калыстыгына. Барыбызга бирдей карайт деген Россиянын ошондой мамилесине күйдүк да. Биздин эле мына эгизибиз Токаев курал берди деген имиш болду. Мында бир күйдүк. Анан эми мына канча жараны, 5 жараныбы, 4 кармалып атат, тажик жараны деп. Көрдүңүзбү? Россиядагы муну ойлонуш керек, ойлонуп аткандыр. Биздин элди, биздин өзүбүздүн ак калпак элибиздин ак ниеттүүлүгү жана урпактарыбыздан мына образдуу чыгып атат. Биздин балдарыбыз ак экен. Ошо Москвада да канча жакшылыктарды баягы поезддин рельсасында калган баланы кишини алып чыккандагы эрдиги, таксисттердин жакшылыгы, бүт москвичтер айтып атпайбы, көрсөтүп атат. Албетте минустары бар, ал жерде дагы баягы кой аксагы менен миңдегендей бир келжиректер акмактар да бар ал жерде. Бирок негизи элибиздин ак ниетин москвалыктар дагы Россия көрүп атат бүгүнкү күндө. Мен ошого кубанып атам. Биздин бир эмес 3-4 балабыз ошорда канча кишинин өмүрүн сактап калганына мен ошол балдарымдын, урпактарымдын ошондой эрдигине кубанып атам да, мен дагы карыя болуп бараткан куракка баратабыз. Бул сыймыктана турган. Биз мына өзүбүз ошого ар намысыбызга келип, ошо балдарыбызды көрүп, анан өзүбүз намыска келишибиз керек биякта. Ар бирибиз. Намыс деген улуу журт. Көрдүңбү, намыстуу балдарыбыз бар экен кай жерде болсо дагы. Мен буга сыймыктандым, тууганым. Ар жагын майдалап отурбайлы, ушундай бир ушундай жакшылыктар болсун деп улуу жараткандан тилейли.